Кожомкул атабыздын көкбөрү тартышкен бала кезинде, өспүрүм кезинде. Анан Каба атабыз, атасы ошо көкбөрү тартканын көрүп айтыптыр да: балам, сен көкбөрү улак тартпай эле кой. Сен оюнга кирген кезде оюндун кызыгы кетип атат. Сен жерден эңгениң да абат, маарага барып салганың да абат. Өзүң такымга басып алсаң эч ким жула албайт сенден. Сен бирөө такымынан да бирөөнүн такымынан мындай эле жула болот экен да, оңой эле. Ошондуктан сен мындай командалык оюнга киришпей эле кой дептир да. Күрөшкө түшсөң түш, эр сайышка түшсөң түш, эреңишке түшө бер. Бирок бул командалык оюнда сен мындай жарабайт экенсиң, кызыгын кетирет экенсиң сен, балам деп. Анан чоң камчы кармабай жүр деп айткан экен да. Сен бирөөнү камчы менен камчылай ала турган болсоң, майып кылып же мертинтип аласың, балам. Ошол атасынын кебин угуп, сөзүн угуп, өмүр бою чоң камчы кармабаптыр да. Мындай чыбык менен камчыланып эле, анан көкбөрүгө деле ойду келди түшүп, көрүнгөн жерден эле чөөрчү эмес экен. Анда санда элдин баягы суран жулоосу менен, суранчы менен улактарды такымга басып, мындай өйдө көтөрүп, ушунда ары бери чаптырып койгон Орозбек Молдалиев деген дагы биздин коомдук саясий ишмер барбы, ошо ал киши да көрүп калган да. Ал киши айтат, ошо Кожомкул атаны бала кезимде көрүп калдым дейт. Анан эл суранып, ошол улакты алып келип беришти дейт. Анан мынтип өйдө көтөрүп, эч ким ала албай, тарта албай атат дейт да. Ошол мындай айтканда, карыган Кожомкулдан эч ким улакты тартып ала албай койду деп эскергени бар. Анан кийин мен бала кезимде Аккула ат майданында көп көкбөрүнү көрдүм, ат миндик. Оюндун бүтүшүн эле күтүп турчумун, улакчылардын атын минейин деп. Өзүм дагы эми атты анча мынча атты дебедимби, ат минип жүрдүк, эми улакка да түшүп көрдүм өзүм. Мындай бирок профессионалдар арасында эмес, көкбөрү сүйүүчүлөр арасында. Ушул 2019-жылдар болсо керек, Омор Султанов деген биздин акыныбыз бар го. Улак тартып келет, эсим ооп келатсам, телефон чалып калды. Анан алым жок, эптеп эле сүйлөсөм, ой эмне болду дейт. Ушунда улактан келет беле агай десем, балам, окунбай дечи, мен окей деп. Сен улак тарта турчу жигит эмессиң дейт да. Сен маданияттын, адабияттын кишисиң. Сен улак тартпай эле койбойсуңбу дейт. Тарта албайсың деген жокмун дейт. Илгери Ыбырай Туманов деген биздин комузчубуз бар го, атактуу. Ошол киши олбурлуу, жотолуу, сөөктүү киши болчу экен да. Анан улакты укмуштуудай тартчу экен да. Анан Кыдыр аке айткан экен: эгерде сен чоң комузчу, жакшы комузчу, залкар комузчу болом десең, алдыгы улагыңды тышта дептир да. Колуңду кокустатып аласың, колуңду бузуп аласың деп. Эми ал сөзсүз эле колун сындырып алыш керек эмес ал жерде. Кокустатып алса деле. Болгону улак кармап жүргөндө кол арбайып, тарбайып, комуз кыл менен ойнойт да. Эпке келбей калат да. Манжалары эпке келбей калат деп. Сен же көкбөрүнү улакты танда, же комузду танда деген экен да. Бирок сен комуздан идирегиң, талантың күчтүүрөөк деп Кыдыр аке айткан экен. Ошондон кийин анан улакты таштап комузга өткөн экен. Мен да Омор Султановдун сөзүнөн кийин таштадыңыз. Анан эми көкбөрүнү биротоло таштабасам дагы мындай анда санда ойноп турам. Бирок профессионалдык мындай чекке мындай далалат кылган жокмун да. Бирок анын деле өзүнүн бир кумары бар, өзүнүн рахаты бар да. Албетте, эр жигит үчүн кыргыздын каны баягы кайнап турган каны ошол жерде чыгат да. Ооба. Тим эле. Жакшы, анан карабайсызбы, сиздин айтып атканыңыздан кыргыз деген ошол сынчыл көзү менен карап туруп эле, анан менин балам, сенин балаң дебестен элдин балдарын деле ушинтип таптап, анан коруп, камкордугун көрсөтүп турган да. Мына ардактуу угарман, кыргыз ушундай эл. А сиз болсо мага тийбе, мен сага тийбейм деген кайдыгер болуп алдыңыз.